Assalamu alaikum ардактуу Ош YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр. Биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылдык аймагынан сиздерге салам айтабыз туугандар. Алыстабаңыздар, мына Кыргыз Атадан бир келишкен, жакшы ат сатууга чыгат экен, өзүңүздөр байкагандай эле. Жакшы аттарды чыгарып жүрөт. Мынага Эргешбай Чабандес минип көрсөтөт экен атты. Байкаңыздар, бул чыгарылышта кандай ат чыгат маалыматына чогуу болобуз. Атка лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар. Бердикулагадан чыкмакчы кандай ат болду, жашы болгон маалыматын сиздерге жеткирип өтөбүз. Атты эми чогуу байкайбыз, бизден алыстабаңыздар, лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Өзүңүздөр байкагандай эле өтө күчтүү аттар чыгарып жүрөт. Бердикулага, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жарасыз. Келдик, ден соолугуңуз жакшы, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат өзү. Тынчсыңбы? Тынч. Өткөндө будан мурда бир жакшы ат чыгардыңыз эле, өткөндө Эспера деп жаман талаш болду, көп адам чалды. Талаш болуп, Өзбекстанга кетти, Алтарык деген жеринечи. Өзбекстан Алтарыгына кетти. Сатылгандан кийин 3 күн зона кылыштырасың. Кандайларчы? Эспера кетти. Эспера кетти. Көкжал деген жакшы. Көкжал деген жакшы ат келдиби? Өспүрүмбү? Ооба, жаңасы. Жаңасы. Сайган. Үстүнкү азын сайы. Ондо азууларынан да көрсөтүп коелу. Көргөнүз коёбуз. Бош кабагымдан да какпаш нерсе го жаныбар. Бакер алсын. Так. Астыны сайып үстүндө жол. Üstünde azı yok mu? Üstünde жол гана. Жаңасы 4 жаш. Казыктар таза. Көкжал дедиңизби? Мына жерде табролор турабы? 55-33 деп, кандай дейт? Элге ушундай нарака бастырчы мындай чаткаяктарыны, аркаларынан саңгөчтөрүн байкаңыздар. Жаңасы куш нерсе окшойт, а? Жакшы жазып, движенияларда жакшырасын. Кыймыл аракеттери. Моюндары узун, өтө суугай нерсе экен, жаныбар. Жакшы аттын балдары. Бул эми таброз кандай болду? Каяктыкы ат түбү? Эми түбү мен өзүм бир тагамын аты бар, атым. Ошо тагаман алдым атты. Эми ол колунун аркан келген мен да билбейм. Тагалардан келди. Ооба. Казыктар таза. Бул эми улакка салынып чабылдыбы? Эми жеңил такылакларга немелерге үйрөтүп салынган, эми алган адам да өзү чабып чабылактарга үйрөтөт. Кошумча тарбия керек тең. Теп тиштебейт. Жаман өнөрү жок. Бул бир аксак эмес, таза нерсе. Бою канча чыгып калат бою? 1.60 таза. 60 болот алган адам. Пародасын ошондо билбейсиз кандай экенин. Пародасы бул кара байырлы болуш керек, кара байырлы. Жалдарын эмеге карап туруп эле көкжал деп койдуңуз. Ооба, көкжал, ичпасы көкжал. Аттын сууту келген азыр. Жемге тоюп, минилип эле жүрөбү? Ат чабылса бузулбайбы азыр? Бузулбайт. Бул минилип багылган аты. Минилип багылган, бая токтотулган эмеспи? Жок. Чабанда сонда бир көрсөтүп беремин. Мына атты эми байкап туруңуздар, мындай бир скоростуна, ордунан алганда көрүп турасыздар. Эргешбай Чабандес чабып көрсөтүп берет эми туугандар. Скоростта байкаңыздар. Тайгазанга тик барды го жаныбар. 5-5ке чапса да богудайбы? 5-5 катта аламан улак менен любой улакка чапса болот. Улак тандабайт. Үч каяк нерсе экен жаныбар, Келип, атка кызыккандар чабап көрүп эме кылып боло берет, Аттын жылоосу дагы жакшыраак. Жылоолору дагы? Кандай көтөрүштөрү. Суагай жакшы нерсе экен. Эми көкжалдын баасын канча коесуз? Айтыңчы, баасын угайлычы. Көкжалдын баасын $4000 кеми бар. $4000 кеми сүйлөшүүлөр болот буйруса. Түш берем. Бул токтотпой чапчыбат экен, өзүңүздөр көрдүңүздөр, $4000 деп баасы айтылды. Атка кызыккандар экранда көрүп турган, же болбосо өзекиде кайтып өтсөк. 73 менен. Плюс 996 773 менен 41 46 51 номери менен байланышып бересиздер туугандар.